Башка жаңылыктардан Евразиялык экономикалык биримдик Шанхай кызматташтык уюму менен биргеликте тыгыз кызматташуусу керек. Бул туурасында президенттикке аттанып жаткандардын бири Бакыт Төрөбаев Москва экономикалык эл аралык форумунда билдирди. Анда Бакыт Төрөбаев Кыргызстан ЭЭПке кирүү менен дүйнөлүк рынокко жол ачылгандыгын, бул багытта Кыргызстан бардык аракетин көрүп жаткандыгын баса белгиледи. Анда Бакыт Төрөбаев Борбордук Азия ЭЭП менен Шанхай кызматташтык уюмунун ортосунда интеграциялык көпүрө болушу керек деген темада доклад жазады. Москвадагы эл аралык форумда көтөрүлгөн ушул жана башка маселелер туурасында кабарчыбыздын материалы. Бакыт Тарабаев, депутат парламента 6-го созыва Кыргызской республики, лидер парламентской фракции ОНУГУ «Прогресс». Москва экономикалык форум бул Россиянын экономикасын өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык чечимдерди иштеп чыгуу боюнча эксперттик аянтча болуп саналат. Жыл сайын өтүүчү бул форумга дүйнөдөгү тажрыйбалуу экономисттер, көрүнүктүү саясатчылар чакырылып келет. Бул жылы болсо форумга Кыргызстандын атынан президенттикке аттангандардын бири Бакыт Төрөбаев чакырылган. Депутат Бакыт Төрөбаев аталган форумда атайын доклад менен чыгып, экономикалык каачылыктан чыгуунун жолдорун сунуштады. Кыргызстан ЕЭПке кирүү менен чоң рынокко жол ачылып, андагы талаптарды аткарууга өлкө бардык аракетин көрүп жаткандыгын айтты. Мы приняли стратегическое верное решение, потому что мы вошли в Союз, и у нас был рынок, это значит 200 миллионный рынок. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдикке кирип, чоң рынокко жол ачылды. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында катуу техникалык талаптар коюлган. Бүгүн биз бул талаптарды аткарууга бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен эмнеге жетиштик? Кыргызстан бүгүн чек арасын ачып, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ошол эле Россия, Казакстан менен кызматташып, товарларды өткөрүү эркин жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө биздин 500 миллион доллар капиталы бар Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду иштеп жатат. Келечекте ал сумма 1 миллиардка жетет деген үмүтүбүз бар. Бизде тоо кен өнөр жайы, энергетика жана кийим тигүү тармагынын келечеги чоң. Андан аркы сөзүндө Бакыт Төрөбаев 2030 жылы Евразиялык экономикалык биримдик менен Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн калкынын саны 3 миллиардтан аша тургандыгын айтты. Бул чындыгында чоң рынок. Кыргызстан ЕЭП менен ШКУнун биригишине катышкысы келет. Андыктан Кыргызстан финансылык, технологиялык агымдар болуп жаткан жерде негизги административдик борбор болушу керек деди. Я думаю, что ЕАЭС совместно с ШОС мы должны сотрудничать честно. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү дүйнөдөгү динамикалык өсүшкө бургум келип жатат. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 87 миллионго адамдар көбөйүп жатыптыр. 2030 жылы ЕАЭП менен ШКУну кошкондо 3 миллиардтан ашык адам болуп жатат. Бул чоң рынок да. Андыктан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик менен Шанхай кызматташтык уюмунун биригишине катышкысы келет. Россия болсо өз кезегинде Европа менен Борбордук Азиянын ортосундагы негизги көпүрө болуп саналат. 1 миллион, в Таджикистане 10 миллион, в Узбекистане 35 миллионов, в Кыргызстане 7 миллионов будет. Өз кезегинде Москва экономикалык форумуна модератор кылган Россия Илимдер академиясынын академиги Роберт Нигматуллин Кыргызстандын атынан чакырылган Бакыт Төрөбаевка мазмундуу доклад жасагандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан Россия үчүн негизги өнөктөш экендигин айтты. Кыргызстан самый близкий для России, самая близкая республика. Там лучше всех говорят на русском языке из среднеазиатских республик. Мен акыркы жылдары Кыргызстанга конференцияларга көп барып жүрөм. Кыргызстан Россия үчүн эң жакын өлкө, айтып коюш керек. Ал жерде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен орус тилин мыкты сүйлөшөт. Андыктан Россиянын жарандары бул өлкөгө өзгөчө маани бериши керек. Бирок экономикалык жактан абал көңүл жылытарлык эмес. Аны биз көрүп жатабыз. Мамлекет өз жарандарын жумуш менен камсыз кыла албай. Көптөгөн кыргызстандык жарандар Россияга келип оор жумуштарды иштөөгө аргасыз болуп жатышат. Андыктан Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшүнө тилектешпиз. Дүйнөнүн алдыңкы экономисттери, беделдүү саясатчылары чогулган бул форумга Кыргызстан атынан жалгыз Бакыт Төрөбаевдин чакырылышын эксперттер Москвадан чоң үмүт артып жатат дешет. Кыргызстандын бүгүнкү экономикалык абалы, каачылыктан чыгуунун жолдорун сунуштаган Бакыт Төрөбаевдин аракетин форумдун катышуучулары толугу менен колдошту. Иззат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.